Умный домофон деп ушуну айтып экен туугандар. Көргүлөчү мына. Wi-Fi жана телефонду кошуп койсоңор болот экен дагы. Башка өлкөдө, башка шаардагы аякта жүрбөй эле телефон менен мына кнопканы басканда камерадан карап туруп ким келди деп эшигиңерди ачып койсоңор болот экен да. Ушунусу аябай ыңгайлуу болуп экен туугандар. Өзүм көрүп таң калып атам. Сапаты менен жасалды деп ушул ремонт айтып экен ушул батирден каралач туугандар. Көп эле батирлер кирип жүрөм ушул жана паркетти деген басканда кээ бир жери чөгө берет да. Бул жерде аябай жакшы бир мастер төшөптүр. Ёлочка экен көрүп атасыңар. Принциптердеги аябай сапаты менен орнотуптур. Карагылачы туугандар, мына бурчтардан бери келтирип жакшынакай кылып жасаптыр. Кире беришинен баштайлы туугандар. Кире беришинде керамогранит менен төшөлгөн жылуу пол, башкаруучу жайы мына. Киргенде эле мына оң жакты көздөй бурулсак, бул жагында дааратканасы жайгашыптыр. Дубалдары керамогранит менен. Анан смесителдери аябай Капо деген бул кымбат фирма. Көрүп атасыңар, бул жер деген Кроно экен. Кроно дагы аябай кымбат фирмаларга кирет да, мен билишимчечи. Биягында жайгашкан ашкана бөлмөсү, бул жакта деген ашкана эмеректер орнотулат. Азыркы учурда каралган эмес, анткени биз өзүбүз айттык, бул эмеректерин койсоңор баасы аябай кымбаттап кетет, ошондуктан ушул бойдон эле сатыкка чыгаралы депчи. Мен таң калганымчы, бул жакта менин мышыгым жашамак дейт да. Могу утепление кылып тур аяктын барынчы. Анан ушул карасаңар, сонун рейка менен жасап чыккан. Ушул жака менин мышыгым жашамак дейт да, ушул балкону экен. Кухня, зал, студия деп коет. Бул сыналгычтын орду, көрүп атасыңар. Киши кара келгенде ушул жакта отуруп эс алмак экен да. Анан бул кире бериши, киргенде маңдайында сан бөлмөсү ушундай керамогранит менен дубалдар чапталып тур. Бияка оокаттар кылып коет десеңер, мына душ бул жер. Душ болсо ушундай обстекло менен торолуп тур туугандар. Сол жагында биринчи уктоо бөлмөсү, аба муздаткычынын ушундай көрүп атасыңар, бардык шлангдары кириптир. Анан бул жагында өзүнүн гардеробный бар экен. Кийинки бөлмөсү бул экинчи уктоо бөлмөсү экен. Ушундай жайык, жылуу, шыпы бийик болгон негизи батир экен өзүчү. Коммуникация жагына келсек туугандар, бардыгы борбордуку, жылуу системасы да борбордуку, 89 чарчы метр. 12 кабат үйдүн 12-чи кабатында жайгашкан Кремлевский деген турак жай. Баасына келсек 150 миң АКШ доллар суралып жатыптыр. Албетте кичине соодалаш жолдор дагы бар. Кимге кызык болсо чалып жазып биле берсеңер дагы болот. Байланыш номдорун баяндама жазып, толук менен маалыматты ушул жактан да көрсөңөр болот. Саламатта тургула.